Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү сабактын темасы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл. Материалды даярдаган Сүлүктүү шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу Рүстөм Жылбаев атындагы номер 4 орто мектебинин тарых мугалими Бердиева Бурлай Салиевна. 1920-жылдары Орто Азияда азыркы Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөн Союздук республикалары түптөлө баштаган. Кыргыздардын казак менен өзбек элине сиңип кетүү коркунучу жаралган. Мына ушул учурда Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Турдалы Токбаев, Касымбай Телтаев жана Жусуп Абдрахманов сыяктуу кыргыздын каймактары жана башка чыгаан инсандар биргелешип улуттук автономияны түптөөгө умтулушат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра калыбына келтирүүнү көздөгөн кыргыздын саясий элитасы бул тарыхый процессте улуттук кызыкчылык үчүн жанын аяган эмес. Натыйжада 1924-жылы 27 октябрда Кара-Кыргыз автономиясы Россиянын курамына кошулуп, кыргыздар көз карансыздыгын сактап калган. Эгемен Кыргызстандын өбөлгөсүн түптөгөн. Белгилүү тарыхчы Зайнидин Курманов өз эмгектеринде 1924-жылы мекенчилердин тобу нечен кылымдан кийин кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүн кайрадан калыбына келтиришкен. Алардын өмүрү ушул максат үчүн кыйылды деп белгилейт. 1924-жылы 14 октябрда Москва бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин 2-сессиясы Орто Азия элдеринин улуттук мамлекеттик бөлүнүшү жөнүндө чечим кабыл алган. Ага ылайык Кара-Кыргыз автономиялуу облусу РСФСРдин курамына киргизилген. Жаңы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун большевиктик партиялык жетекчиси болуп М. Каменский, облустук революциячыл, башкача айтканда аткаруу комитетинин төрагына Иманалы Айдарбеков бекитилген. Кара-Кыргыз автономиялуу облусуна Түркстан АСРнин Жетису облусунун Каракол, Нарын, Пишпек, Анжиян уездинен 10, Фергана облусунун Кокон уездинен 2, Ош уездинен 13, Фергана уездинен 5, Наманган уездинен 9, Сырдария облусунун Олы Ата уездинен 14 болуштук кирген. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун аймагы 195,7 миң чарчы километр. Калкы 737,3 миң адамды түзгөн. Анын ичинде 63,5% кыргыздар, 16,8% орустар, 15,4% өзбек, 3,5% башка улуттар болгон. Кара-Кыргыз автономиялуу облусу Пишпек шаарынан 20 болуштукту, Каракол нарынан 16 болуштук, Ош шаарынан 20 болуштук, Жалал Абадтан 10 болуштук округтарга бөлүнүп, 6 шаар, 321 айыл кыштак, 5 хуторду камтыган. Ал эми 1925-жылы 27-30 мартта Пишпек шаарында 135 делегат катышкан Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун алгачкы уюштуруу съезди өткөрүлүп, анда конституциялык мазмундагы Кара-Кыргыз автономиялуу облусу тууралуу жобо кабыл алынган. Ошентип, Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлүп, ал 1925-жылы 25 май айынан Кыргыз автономиялуу облусу, ал эми 1926-жылы 1 февралынан баштап Кыргыз АСР деп атала баштаган. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат баарыңыздарга.